Урматтуу окурмандар, биз учурда Жумгал району Арал айылында турабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде атайын пост орнотулду. Бүгүнкү күндөн баштап Жумгал району аймагында кирип жаткан унааларды жана тургундарды медицина кызматкерлери жана укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте коронавирус оорусун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жана текшерүү иштери башталды. Жумгалга келип атасыз, бирок буга чейинки жерде посттор барбы экен, тоскондор барбы экен? Жок, эч ким жок. Азыр биринчи ушул жерде тосуп атышат. Башка эч жерде жок. Ошо. Буну кандай кабыл алып атасыздар сиздер? Эми туура деп эле кабыл алып атабыз, туура эле. Элдин ден соолугу, сактыгы үчүн туура эле деп кабыл ойлойм. Жакшы эле сыктасаңыз, үйдөн эч ким болгондо. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошо кечээкү чыккан жана илдет боюнча бүгүн ошо Жумгал району толук даярдыкта жүрүп атат. Даярдыкта жүрүп атат дегенибиз кандай? Мынакей ошол Көгөй айыл аймагына караштуу Арал айылында ошо атайын пост уюштурулду. Бул постко болсо мына өзүңүздөр көрүп аткандай медициналык кызматтан келип атат. Укук коргоо, жол тейлөө милициянын жана гаилер келип атат. Андан тышкары санепид көзөмөл борбору келип атат. Ветеринардык кызмат келип атат. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушу болгон каражаттар менен баары даярдыкта келди. Ошо круглосуточный күзөт уюштурулду. Бул күзөткө болсо ар бир ошо район аймагында өздөрүнүн ишин жүргүзгөн мекеме жетекчилеринин баары тең камтылды. Графиктери бекитилди. Ошол графиктин негизинде баары тең ушу пока азыр 30 күнгө түстүк. Ошол 30 күндүн графиги бекитилди. Ошол бүгүнтөн баштап уже пост толук көлөмдө баардык каражаты менен иштей баштады. Анан Кочкорун району менен чектешкен жакта да барбы же азыр уюштурулду? Жок, бул Кочкор менен чектешкен жакта эми биздин ошо бизге жеткен маалымат боюнча бул Сары Чаттан уюштурулат деген маалымат жетип атат. Бул Кочкор жагына биз караган жокпуз. Себеби бул Арал посту эми ошо бизге караштуу болгондон кийин ошо Арал аймагында ошол пост уюштурулуп атат. Мен Жумгал район тез жардам бөлүмүндө фельдшер болуп иштейм. Айтсаңыздар, азыр сиздер постто турасыздар да, анан сырт жактан келген кишилерди текшерип өткөрөт экен да бул жердечи. Анан сиздер азыр кандай жумуш аткарасыздар бул жерде? Бул жерден эми температурасын ченейбиз. Тамак ооруп атабы, кандай болуп атат, ошол коронавирустун белгилерин сурайбыз. Кандай болсо да баары температурасын текшерип, тамагын карап, ал акыбалын карайбыз. Ошого жараша биринчи алдын алуу жолдорун айтып беребиз. Колдорун самындап жууп, спирт эритмеси менен колдорун чайкап, тамагын чайкап, таза суу менен тамагын чайкап, анан эшикке чыкпаш керек. Жана элдер топтолгон жерге барбаш керек.
ошолорду алдын алуу профилактикасын айтып беребиз.